Assalamu алейкум, урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн дүйшөмбүдө кайрадан таалим программасы эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда мен Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул тарых жөнүндө сөз кылабыз. Тарыхтын кечегиси, бүгүнкүсү, эртеңкиси жөнүндө. Андыктан бүгүнкү ушул биздин берүүгө конок жана серепчи болуп келген биздин агайларды тааныштырып өтсөк, тарыхчы Кыяс Молдокасымов агайыбыз. Ассалам алейкум, кош келдиңиз агай. Жана ошондой эле дин таануучу, дин аалымы Имам Саракси мечитинин жетекчиси Асан Саипов агайыбыз. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Элистан балдар борборунун мүдүрү, журналист Нуриет Абдулазиз. Ассалам алейкум, кош келдиңиздер. Анда агай, сөз баштан болсун. Эл менен амандашып алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Ушул студияга чакырганыңыздарга рахмат. Ушул тарыхка өзгөчө көңүл буруп аткандагы жакшы. Себеби тарых бул элдин өткөндөгүсүн билип, келечекке адашпай туура кадам таштоого бул тарых гана үйрөтөт. Тарых ошондой эле бүгүнкү күндө бүтүндөй мекенчилдикке, мамлекетчилдикке үйрөтөт. Осмоналы Сыдык деген биздин бир санжырачы тарыхчы болгон 20-жылдын башында. Ошол өзүнүн санжырасында башында жазат: тарых эмне үчүн керек дейт. Тарых ар бир жаш муундун жүрөгүн жалындатып үзгөнгө керек дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаштарыбыздын жүрөгү жалындабай жаткан мезгилде тарых сөзсүз керек. Тарых тереңирээк болуш керек да. Жакшы. Асан агай, сөз сизде. Амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу биздин ушул бүгүнкү программаны көрсөтүүнү угуп аткан эл журт. Чындыгында бул тарых маселеси агайыбыз айткандай өтө кыргыздын келечегине баа бере турган, кыргыздын келечегин көрө билген инсандар үчүн биздин тарыхыбыз өтө баалуу. Ошол тарыхыбызды эч качан төбөлөбөй аны көтөрүп, кыргыз экендигин белгилеген эң бир мамлекеттин өнүгүүсүнө, мамлекеттин келечегине баа бере турган биздин тарыхыбызды ар дайым ушундай эл алдында чыгарып, баалап көрсөтүп турган силердей журналисттерге рахмат айтышыбыз керек. Тарыхты түбүнөн казып, кыргыздын ким экендигин белгилеп көрсөтүп турган Кыяс агайыбыздай белгилүү тарыхчыларга таазим кылышыбыз керек. Себеби бул биздин тарыхыбыз, келечегибиздин башаты десек жаңылбайбыз да. Ошондуктан ар дайым бизге тарыхты изилдөө керек. Тарыхты дини менен кошо изилдөөгөн дагы жакшы бир орчундуу маселелерди алдыга чыгарат деген ойдомун. Жакшы, рахмат. Нуриет агай. Ассаламу алейкум, урматтуу угарман жана көрөрмандар. Биринчиден ушул сиздердин чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Баягы шариятыбызда жакшы бир сөз бар го, тиги суу турганда таягым өтпөйт дегендей, биздин Кыяс агайдай, тарыхчы агайларыбыз, Асан агайдай дин аятчылары турганда бизди да чакырып койгонуңуздар бизге бул биринчиден бир чоң сыймык. Анан тарыхка албетте чоң көңүл буруш керек деп ойлойбуз. Анткени жеке мен өзүм тарыхчы болбосом дагы кесиби боюнча бирок 2 жылдан бери ушу тарыхый материалдар даярдап, атайын бир агартуу иштерин кылып келгенибизде биздин баягы биздин элибиз, жалпы жаштарыбыз тарыхка кызыкпайт деген сөз бул мындай болбогон эле сөз экенинде тастыкталды. Анткени жаштарыбыз тарыхка кызыгат экен. Бул ону тарыхты биз туура түшүндүрүп, усулдарын балким аз заманга ылайыктуу усулдар менен жеткизсек, ар дайым агай айтып кеткендей, ошо жаштарыбыздын немесин алдыга болгон бир багытыны жарыктандыра турган бир мындай колунда шамчырак кылсак, колдонсок болот экен тарыхтычы. Мына колдонушубуз керек экен. Ошон үчүн тарыхка көңүл бургандан соң жана жалпы эле исламий бир түшүнүк менен жашаган, мусулманчылыкка багыт койгон инсандарды тарых окууга, тарыхты изилдөөгө, тарых изилдегендерге салым кошууга чакырып кетмекчимин да. Ошо эфирден байланып. Жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу насихаттын угармандары, сиздер бүгүн таалим берүүсүндө ушул тарых жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан ошол биздин Кыргызстандын тарыхы өтө кенен, ошондой болсо дагы бүгүн бизге бөлүнгөн убакытта ошол элибизге пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Ошол агай талас согушуна ошол тарыхка токтолсоңуз, ошол баягы биздин элдерибизге, жалпы көрөрмандарга бир аз маалымат берсеңиз. Талас согушу бул кыргыз тарыхынын эле кичинекей бир үзүндүсү да. Себеби бул Кыргызстандын аймагында болгон. Негизи эле Кыргызстан, кыргыз эли бул тарыхтагы эң байыркы калк экендигин
19-кылымдагы изилдөөчүлөр эле айтып кеткен. Ошол мезгилде мына биздин ошол мезгилдеги Радлов деген Кыргызстанга келген окумуштуу бүтүндөй түрк элдерин изилдеген окумуштуу бул кыргыздар менен жашаган башка элдер бүгүнкү күндө тарыхтын бетинде жок. Жалгыз гана сакталып келген бул кыргыздар деп жазган. Ал эми академик Бартөлт болсо ал дагы айткан Борбордук Азиядагы эң байыркы калк кыргыздар деп. Ошо эң байыркы калк кыргыздардын жашаган аймактарында өтө чоң бир тарыхый окуялар болгон. Биз мында Кытай тарыхчылары менен 3 жылдан бери биргелешип иштеп атабыз. Алар мурда Кытай жазмасында 2200 жыл мурда Кытай жазмасында кыргыздар жөнүндө эң алгачкы маалыматтар жолуккандыгы жөнүндө дайыма жазып келишкен. Азыр эми жаңы бир иликтөөлөрдүн негизинде 3000 жыл мурда кыргыздар жөнүндө Кытайдын жазмасында ошо кыргыздар жөнүндө маалыматтар кездешкендигин мына Кытайдын белгилүү окумуштуусу профессор Ютайшан өзүнүн изилдөөсүндө далилдеп чыкты. Демек ошо кошуна Кытай эли менен дайыма ушундай карым-катнашта болгон бир тарыхый океанын кичинекей гана чордону бул талас саллашуусу. Талас саллашуусуна чейин бул жерде Улуу Жибек жолунун аймагындагы элдердин бири-бири менен жуулушкан гуманитардык, экономикалык, соода байланыштары өтө терең болгон. Ал эми талас саллашуусу бул биздин замандын 751-жылы мына Талас жергесинде ал мезгилде Атлах деген шаар болгон. Ошо Атлах деген шаарда ушул эки цивилизациянын чоң бир кагылышы болгон. Бир жагынан бул жактан Кытай армиясы, себеби ошол мезгилде Кытай ушул батышка карата өзүнүн чоң бир гегемониялык саясатын улантып, анан ушул аймактарга өзүнүн мындай үстөмдүгүн орнотуу үчүн Ташкентке келип, Ташкенттен кайра ушул Таласты көздөй келип, анан Таласта бул жактан жергиликтүү карлыктар, анан бул жерде ошол мезгилде эле кыргыздар болгондугун кыргыздын өзүнүн жазмасы аныктап турат. Себеби 6-8 кылымдарга тиешелүү жазмалар мына Таластан табылган. Атлах деген шаардын өзүнүн дагы болгондугун ошол согуш болгон жерде эски руна жазмасында ошол таш бетинде Атлах деген жазуу ошол жерден чыккандыгы үчүн Атлах шаары ушул жерде болгон, Таластын ушул аймагында болгон деп мына биз тарыхчылар дайыма ошону карманып келебиз. Мына ушул чоң саллашууда бул ошол мезгилдеги эң чоң ири согуштун 10 согуштун бирөөсү болгондугу айтылат. 100 миңге жакын аскери менен ал мезгилде мына Улуту кореец аскер башчысы Кытай армиясын жетектеп келип, бул жердеги жергиликтүү элдер менен катуу саллашта жергиликтүү элдер мына ошол мезгилдеги араб жетекчилеринин өкүлдөрүнө кайрылып, ал жактан бир 30 миңдей аскер келген арабтардан жардамга. Андан жергиликтүү карлыктар, жергиликтүү кыргыздар, төргөчтөр, ишул бул жердеги бүтүндөй түрк тилдүү элдердин баардыгы биргелешип, мына ушул жерде өтө чоң бир катуу саллашуу болгон. Ушул саллашууда өтө ар кандай бир жазма булактарда айтылат. Бери дегенде эле 30 миңден 50 миңге чейин Кытайдын аскерлери ошол жерден каза болгондугу. Ушундай бир суунун жээгинде тирешип турган согуш ушул жерде бир топко чейин уланып, өтө бир кан, өтө катуу акканын акырында жеңиш араб аскерлери ага жардамдашкан ушул жердеги негизги жергиликтүү аскерлердин жардамы менен Кытай ушул аскери бул жерден талкалангандыгы. Ошол менен кийинки бир 1000 жылга чейин Кытай аскерлери бул жака аскердик чабуулга андан кийин келбегендиги тарыхта дайыма айтылат. Ушул жерден атайын жергиликтүү калк менен бул ошол мезгилде мына бул жерде теологдор, дин аалымдары дагы отурат. Кыргыздарга, жергиликтүү элдерге арабтар кылычтын күчү менен эмес, бул жердеги жергиликтүү элдин салты, наркы, тарыхый шарты менен
ислам динин жайылтуу жагын ушул согуштан кийин мындай бир башка ыкманы колдонушкан. Башка жерлерде баягы кылычтын күчү менен элди ушундай бир динге баш ийдирип келсе, бул жерде ал ынандыруу жолу менен, бул жердин салты наркы менен айкалыштырып, аны ушундай түшүндүрүү жолдору менен динди таратуу ушул аймакта башкача жол менен түшкөн да. Ошон бул согуштун өтө бир чоң бир мааниси бар. Чыгыш менен батыштын ортосундагы чоң бир цивилизациянын кагылышы болгон да. Жакшы агай. Асан агай. Кошумча. Бул талас согушу чындыгында агай айткандай Орто Азия жалпы түрк тектүү элдердин, ушул чөлкөмдө жашаган элдердин тарыхын жаңы бир нукка бурган деп айтсак болот. Себеби бул жерде ошол Кытай аскерлеринин жеңилиши менен дин исламдын биздин Орто Азияга таралуусу, андан кийинки Караханиттер доорунда Караханиттер доорунун падышасы Абдул-Карим деген атты алып, Бугра Карахан Абдул-Карим деген ат менен өзүнүн исламга толук байлагандыгы жана 200 миң түтүн элдин исламга кирүүсү бул жерде тарыхта айтылып отурат да. Себеби ошол 751-жылдагы Атлах жеринде чыккан эки чоң цивилизациянын согушунун негизинде биздин Орто Азия чөлкөмү өзүнүн динин, ислам динин таанып, ислам динине кирип, өзүнүн маданиятын, тарыхын, ошол өзүнүн эскиден келаткан динине шайкейс дин экендигин өзүнө сиңиргендигин бааласак болот бул жерде. Себеби биздин Орто Азия элде эле ошол илгертен адам атабыздан келе жаткан бир Аллага, бир Кудайга болгон ишеними, бир Теңирге болгон ишеними, ал элди ушул дин өзүнө ислам не кылган, акырындык менен байлаган. Ошон үчүн бир мамлекеттин башчысы өзүн толугу менен Абдул-Карим деп атап, исламдын аты менен, андан толук өзүнүн жашаган чөлкөмүндөгү 200 миң түтүн элдин исламга кирүүсү бул жөндөн эле болбогон окуя да. Бул ошол элдин маданиятына ислам дининин баалуулуктарынын кирүүсү. Бул тарых. Бул тарых. Муну эч ким бир четке кага албай турган нерсе. Себеби бул жерде өтө чоң маанилүү согуш болгон да. Жөндөн эле бул эме болгон эмес. Бүгүнкү күндө биз ошонун кадырын билбей жатабыз. Мисалы бүгүнкү күндө ошол Талас жергесинде ошол Атлах шаарынын негизги орун алган согуш болгон жерди эң сонун шекилде оңдосок, түзөсөк, ал жерге тарыхый эстеликтерди коюп, же болбосо бир туристтерди тартуу жолу мүмкүнчүлүктөрү түзсө боло турган жер. Мисалы бүгүнкү күндө Таласта мусулмандар намаз окуй турган белгилүү чоң мечит жок. Мисалы ошол тарыхый согуш болгон жерде кандайдыр бир эч кандай бир көркөмдүк же болбосо музей же болбосо кандайдыр бир нерсе жок да. Ушуну биздин мамлекет башчылары, өкмөт адамдары эске алып, буга түздөн-түз инвестиция тартса боло турган мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Ушуну бир колго алып, ошолорго бир кулагыттарына күмүш сырга кылып айтып кетсек болот. Бул өтө чоң бир маданияттын үлгүсүн, тарыхты чагылдыра турган бир эң сонун нерсе деп билем. Муну жазсак колдон келе турган эле нерсе. Нурият агай, сиз да ушул боюнча аябай көп иликтөө кылдыңыз. Анан тарыхый бир медиага бир жакшы тарыхты чагылдырып бердиңиз да. Ошого канча убакыт кетти? Анан сиздин ой толгоңуз. Рахмат. Талас согушу боюнча биз былтыр чыгардык негизи. Буга чейин ой бар болчу, өзү негизи 2 жыл болду. Жалпы досторубуз менен максатташ пикирлештер менен биргеликте телескоп деп тарыхты, ислам тарыхы, анын ичинен кыргыздардын ислам тарыхын бир аз чагылдырып, анткени тарых деген бул чоң бир мухит, чоң нерсе. Анын баарын камтып алыш өзүбүзгө өтө кыйын нерсе. Ошонун ичинен дагы биз кыргыздарга тиешелүү жерлерин алалы деп, анан буга биздин кар экебиз бар, Нуркамал кар деп, өзү Таластын колуну, менин досум болот. Ошол киши келип көп айтып калды. Ушу Талас согушун чыгарбайсызбы, иликтебейсизби деп. Анан мен көңүлүмдө бар болчу, бирок көпкө эме кылбай жүрдүм. Анан күндөрдүн биринде бир жаңылык окуп калдым. Былтыр болсо керек эле, ошол февраль айларында тарыхты муну белгилеп кетишибиз керек. Талас согушу боюнча талаштар бар. Биздин боордуш казак бир туугандар буну Талас согушу эмес, балким Тараз согушу деп ушундай бир версиясын айтып, ошо Таразда кандай инсталляция деп коет, тарыхый инсталляция кылып, согушту бир болгон жерине бир тарыхый бир монумент тургузуп, ушундай аракеттер болуп атканын тиги досум мага жөнөтүп калды, Нуркамал Карки. Анан аны көрүп мен
биз баягы тарыхтыкы ушундай бир нерсеси бар, ким биринчи айтса тарых ошону кола берет экен да. Анан биз да ушуну элге жайып жеткизип калалы деп анан ошо 1 айдай убакыт короттук. Түрдүү булактардан раматылык профессор Ташмамет Кененсариевдин эмгектерин колдондук, Кыяз Агаевдин эмгектерин колдондук, көбүн колдонуп, анан баягы бардыгын таразалап, анан элге керектүү кылып, анан формат ушундай экен, биз көпчүлүк учурда тарыхты жеткизгенибизде, орустар монотонный деп коет го, бир аз мындай илимий тил менен, оор тил менен айтканда карапайым элибиз түшүнбөй калат экен. Ошого биз жумшартып, бир аз жеңилирээк кылып, бирок жеткизгенге аракет кылдык. Негизги себебини анан мындан кандай жалпы эле ушул чөлкөмдө жашаган коомчулук кандай пайда алды, анан исламдын нугу өзгөргөнүнө дагы биз сыймыктанышыбыз керек да. Биздин жергебизде, кыргыз жергесинде жалпы эле адамзат цивилизациясынын нугун бурган 10 согуш болсо, ошонун бири Талас согушу деп эсептелет экен. Жалпы эле адамзат тарыхында 14 000 согуш болуптур. Ошо 14 000 ичинен 10дун ичине кирген согуштун бири биздин ушул жергебизде Таласта болуп атат да. Бул жөнөкөй согуш эмес. Жана ислам цивилизациясына да чоң бир мындай айтмакчы түрткү берген, өнүгүүсүнө түрткү берген десек жаңылышпайбыз. Анткени агай туура айтып кетти, ошол 50 000ге жакын, андан кээ бир сандары ар кандай келет тарыхта. Каза болгон кытайлардан бир тобу да качып кетет кайрадан. Ошол баягы Корея башчысы Гао Шанжинин кол астындагы аскерлер бир тобу кайра чегинип артка кайтат. Бир бөлүгү бир 20 000, 15 000 дейт колго түшүп туткун болгон дейт. Анан ошол мезгилде ошо туткун болгондордун көпчүлүгү Самаркандка келип, анан өзүңүздөр билесиздер, Кытайда баягы порох өндүрүү, кагаз иштетүү, жибек иштетүүгө окшогон илимдер өтө жакшы өнүккөн болгон үчүн ошолор туткундар жергиликтүү мусулмандарга үйрөтүп, мусулмандар ошол аркылуу китеп басуу өнүгүп, Самаркандта биринчи жолу болуп атат. Булчу ислам тарыхында жалпы эле Самаркандта биринчи басма ошол кагаз иштетүү өнүгүп, андан ары Европага исламдын баягы алтын доору деп коет го. Ошол Аббасий халифатынын алтын дооруна дал ошол себеп ошо Талас согушу болгон. Жана да порох иштетүү, бул баягы мусулмандардын аскердик күчүнө да күч берген, мисалы жибек иштетүү, башка бардык көптөгөн сырларды мусулмандар ошол туткундардан үйрөнүп, ошонун арты менен ислам цивилизациясы көккө жетти десек болот да. Ошолго дагы салым жаңы барактарына себепчи болгон биздин аймакта болгон окуя бул. Ошон үчүн ушуну колдон келишинче чагылдырып да койдук, бирок бул баягы жабылган тема эмес, бул баягы дискуссияга, диспутка деп коет го. Илимий талаш тартышка бул ачык тема. Анан мен азыр кубанганым, жакында Талас согушу боюнча бир жалпы илимий эмгектердин жыйнагы чыгыптыр. Мен аны көрдүм, өтө чоң эмгек экен. Ошол бул жакшы нерсе. Ошол Асан агай айткандай, келечекте ушул Талас жергесинде мен дагы ошону көксөгөнүм, бир гана ошол ислам жаатында эмес, жалпы эле ал жерге кызыккан 4 тарап бар. Биринчиси арабтар өздөрү, анткени түзмө-түз ошо араб халифатынын аскерлери арабтар катышкандыгы үчүн. Экинчиси Түркия мамлекети кызыгып атат, анткени түрк тукумундагы түрк тектүү элдер согушкан. Жана дагы Кытайлар албетте согуштун бир тарабы болгон үчүн, жана азыр Корея тараптагы жада калса кино тарталы, көркөм тасма тарталы, сериал тарталы деген бар. Анткени алардын да Гао Шанжи алардын улуттук бир герой экен да, улуттук баатыр экен. Ошон үчүн биз ушу 4 тарапты тең алып келип, балким ошол жерде чоң бир этно комплекс бир урулса, 4 өлкөнүн тарыхын чагылдырган, анын ичинен ошо аскерлеринин инсталляция кылып, монументтерин тургузуп, башка кылып келген адам 751-жылкы Талас согушунун атмосферасына түшө тургандай бир эме жарата алсак, эгер тарыхый бир жайда, мен ойлойм туристтердин көбүн тартмакпыз да. Ошону. Жакшы. Урматтуу агайлар, бул эми чоң тема, тарых эми биздин балдарыбызга бир үлгү өрнөк болуш үчүн дагы анан ошол тарыхты мектеп окуучуларына дейбизби, же болбосо кыргыз элине, жалпы дүйнө жүзүнө таанытыш үчүн мамлекеттик деңгээлде кандай иш-чаралар жасаш керек, же болбосо могул интернет айдынын талаасын колдонуу максаттары жөнүндө да айтсаңыздар. Эми кыргыз тарыхы мурдагы коммунисттик доордо окутулбай келген да. Кыргыздардын тарыхы окутулбай, биз СССРдин тарыхы, дүйнөнүн тарыхы деп ошонун алкагында кыргыз тарыхын жөн гана анын ичинде кошумча сырттан окуу катарга карап келген. Эгемендүүлүк доордон кийин биз мына жаш тарыхчылар жамааты деп уюм түзүп 89-жылдан баштап тарых сөз түрдө, кыргыз тарыхы сөз түрдө мектептерде, жогорку окуу жайларда окутулсун деген талаптарды коюп отуруп, акырында мына билим берүү министрлиги мектептерде тарых окутулсун деген өзүнүн буйругун чыгарган.
Ошондон бери кыргыз тарыхы окутулуп келе жатат. Атайын авторлор ар бир класска өзүнүн окуу китебин да жазган. Бирок ачыгын айтыш керек, тарыхка кызыккан жаштар көп, бирок ошол тарыхты кызыктырып дагы жаштарга жеткирүүдө бир топ маселелер бар. Учурдун талабына ылайык. Азыр эми мына билим берүү министрлигинин билим берүү академиясы менен биргелешип, азыр биз тарыхты кайрадан кароо, окутуу маселесин жаңыдан көтөрө баштадык. Эртең дагы жыйыныбыз бар. Ошо жыйыныбызда бул маселе дагы каралат. Себеби кыргыз тарыхын буга чейин өзүнчө окутуп келсек, мына 3 жыл, 4 жыл мурда сырттан атайын грант келип, ошо гранттын негизинде тарыхты, кыргыз тарыхын дүйнөлүк тарыхтын алкагында окутулсун деп, кыргыз тарыхын өзүнчө, өз алдынча окутпай, ошол дүйнөлүк тарыхтын алкагында хронологиялык ушул салыштыруу менен окутууну киргизип койгон да. Эми бүгүнкү күндө биз кайрадан сунуш кылып атабыз. Кыргыз тарыхын эми кайрадан өзүнчө окутулсун. Дүйнөлүк тарыхты ошол хронологиялык алкактагы же кыргыз тарыхынан бөлүп өзүнчө карайлы деп. Себеби бул жерде кыргыз тарыхын өзүнчө бөлүп карабаса да болбойт. Анан тарыхты ушунчалык баягы тажатма ыкма менен окутуу бүгүнкү күндө окуучуларды, студенттерди тарыхка кызыгуусуна тоскоолдук кылат. Тарыхты ошон үчүн бүгүнкү күндө тарыхты ушунчалык бир сыймыктанып, ошол тарыхый окуяларга окуучуларды аралаштырып, бир эле жанакындай ооз эки түрүндө эмес, ошону жанакындай керек болсо көргөзүп, керек болсо ошонун жанакындай жакшынакай ушундай бир визуалдык, өзүнчө бир даректүү тасмаларды тарттырып, ошолордун көргөзмөнүн натыйжасында окутулса, бул тарых ичине кызыктуу болот. Анын үстүнө биз айтып атабыз. Мурда эми кыргыз тарыхын окутулсун дегенде байыркы мезгилден баштап, анан бүгүнкү күнгө чейин ар бир класстарга тематикаларды бөлүп туруп, жанакы хронологиялык жактан окутуп келгенбиз да. Бүгүнкү күндө ушул демилгени көтөрүп атам мен өзүм дагы. Эң негизги кыргыздардын тарыхындагы эң орчундуу окуя деп туруп бир 10 окуяны бөлүп, андан сырткары дагы андан кийинки окуя деп туруп 30 окуяны, андан кийин 50 окуяны, ошондой кылып туруп баягы тарыхый окуялардын эң маанилүүлүгүн, ошону кыргыздарды баягы жаштар уктап жатса дагы, ойготсо ошону тура калып айтып берип туруп, Кыргызстанда ушундай болгон деп айта турган баягындай орчундуу окуяларга бөлүп туруп, ошону өзгөчө окутуш керек да. Кыска нуска кылып. Себеби бардык тарыхта окутулган менен, жанагы жадатма ыкма менен окутулганда, алардын алкагындагы кыргыздын баягындай мына азыр эле сөз кылып атыкпы, таластагы согуш деп. Ушундай бир орчундуу окуялар мындай окуучулардын аң сезиминде, көңүл чордонунда калбайт. Алар элес буласкан окуп кетет. Эгерде жанакындай кылып туруп биз ошону ар тараптан жеткире окутуп, ошонун маанисин улам тиги окуучуга, студентке куюп, анан аны жалпы элге жете турган жанакындай бир ошондой окуяларды өтө тереңдетип берсек, ошондо тарыхка болгон кызыгуу, тарыхка болгон мындай урмат, сый дагы башкача болот. Ошон үчүн биз ушул баягы кан төгүлгөн ушунчалык бир көп окуялар бар. Кыргыздын жанакындай бир кыйын учуру дагы бар, анан жанакындай тарых серпеминдеги улуу каганатын куруп, улуу каганатын курганда кошуна элдерге жардам берип, кошуна элдер керек болсо кыргыздар ушундай улуу эл экен, ошол элден бир барып өрнөк алалычы, эмне артыкчылыгы бар деген ушундай бир кызыгуу болгон да учурунда. Ошолорду жанакы окуучуларга, студенттерге жакшынакай алып ар тараптан жаңы ыкма менен берсек, ошондо тарыхка болгон сый урмат, мамиле өзгөрөт да. Биз азыр ушул маселени карап атабыз. Буюрса ушул маселе бекитилип калса, тарыхты окутуудагы жаңы бир усул, жаңы бир ыкма ушул багытта кетет деп атам да. Жакшы агай, ийгилик болсун. Асан агай. Бул жерде агайдын сөзүн ылайы кыргыздын тарыхында кыргыздарды белгилүү кылган сөздөр бар. Мисалы алардын бири Тала арыстандары деген ат менен татыктуу болгон, ушул атка ээ болгон
көбүрөөк кыргыздын тарыхындагы баалуу бир символикалык окуя жазат да. Ошол учурдагы бир талаа арыстандары эркин жашаган эл, каалаган учурда каалаган жерге жете калып, ошол жерде тез чагылгандай ыкмалар менен согуштук аракеттерин жасап, душмандын үшүн алып коркутуп, бири барып каалагандай талаптанып чыгып кеткен бир кыргыздын ушундай таама өтө баалуу баатырдык өнөрлөрү, ат үстүндө эркин ойноп, каалаган жерге ушундай агын суудай жетип барып, өзүнүн каалаган нерсесин алып, андан кийин бул жерде Барсбек каган башына турган кыргыз чоң каганаты курулуп атпайбы? Эми ошол кыргыз каганатынын түбү динин эски биздин дин алымдарын чыгарган эмелеринде кыргыздардын батышты карап намаз окугандыгы, дуа кылгандыгы тууралуу ошол алымдардын жазгандары китептерде тасдыкталган да. Бул жерде кыргыздын тарыхында кошо дин кошо жашалгандыгын ал ошол жазмалар, тарыхый нерселер бизге берип турат. Эми мына ошол эле өзүбүздүн кечээки кыргыздардын ислам динине кирүүсү, ислам тарыхынын мектептерде, ислам тарыхы ошол мектептерде сабак берилсе, ислам дининин кыргыздарга кирүүсү менен баштап, бүгүнкү күндө тарыхтын жаңы бир өзгөчөлүк, агай айткандай бир жаңы системада окутулуусу, ушул нерселер толук каралыш керек да. Ислам тарыхында өзү пайгамбарыбыздын доорунда, пайгамбарыбыздын мечитинде бир түрк чатырынын болгондугу айтылат. Ал түрк чатырын изилдеп алып келсек, биздин көчмөн уруулардын ичинен айрыкча кыргыздардын эмесине жакын экендигин тасдыктап айткан кээ бир алымдарыбыз бар. Бирок эми ал канчалык чындык экендигин биз так билбейбиз, бирок ошол кыргыз элдеринен, бул жактан Орто Азиядан барган аскерлерде, мисалы бүгүнкү күндө ислам тарыхында кыпчактар ошол Египетте чоң мамлекет куруп, ошол жерди башкарып, кыргыздардын түбү ушул жактан барып, ошол аскер башчылык катарына жетип, андан кийин исламды башкарууда өтө чоң ыкмалар менен, аскердик чиндер менен полководец болуп, бир мамлекетти түптөгөн адамдар чыккан. Ошолордун баарын алып келсек, ушул биздин түбү тектүү кыргыздардын эмесине келип такалат десек жаңылышпайбыз. Эми ушуну жаштарыбызга жаңы маанайда, жаңы системада бир окутуу мүмкүнчүлүгүн тарыхчылар менен, агайлар менен бирге иштешип, ошол ислам тарыхындагы кыргыз элинин орду канчалык, кыргыз тарыхында ислам дининин кирүүсү, биздин Орто Азияда жайылуусу, болбосо биздин диндин ислам динине тийгизген таасири, тарыхыбыздын динге болгон таасирлерин да ошодо айкалыштырсак, анда бүгүнкү күндө 90% мусулмандыкты карманган эл катарында тарыхты биз өтө мындай башка бир нукка бурбай, кыргыздын жашоосуна, бүгүнкү чыныгы баалуулуктарына шайкеш алып кетсек, анда тарыхтын дагы орду менин оюмча жогорулайт деп ойлойм. Жакшы. Агай, Нурет агай, жана сиздер жасап аткан тарых ошол эфирге же болсо YouTube'га чыкканда элдердин мындай сунуш пикирлери кандай болуп атат? Негизи эле жалпы. Элдин реакциясы абдан жакшы. Баса айтып кетейин, бул мисалы биздин YouTube каналыбызда азыр бир 105 миңдей катталуучу болсо, бирок талас согушунун көргөндөрүнүн саны 450 миңден ашты да. Бир эле эмебизди, видео даярдаган видеобузду. Демек канча убакытта ошондой бир жыл убактысында 450 миң эл көрүп атат да. Бул бир кеңири таралбаганда, биз мындай реклама ой башка албаганда, анан ал узак болгонуна карабастан биз демек 450 миң 500 миң адам көрүп атат. Ооба, 1,5 миллион адам көрүп атат. Бул демек кызыгып атат. Анан ошончолук комментарий калтырган, баягы өз пикирин калтыргандар көп бөлүшкөн. Анан сунуштама деп биз өзүнчө бир тизме жасап койгонбуз. Сунуштагандар абдан көп биздечи. Бизде тарыхтын могул жерин чагылдырып бериңиздер. Мисалы, усулу жадид менен окуткан жадидчилер аталарыбызды, мисалы, ошоларды чыгарбайсыздарбы? Булар ким болгон, кандай жумуш кылган, же болбосо 38-37 жылдары репрессия болгон аталарыбыздын тарыхы, же болбосо ошол баягы Осмон дөөлөтү, же болбосо Селжук дөөлөтү менен кыргыздардын ортосунда кайдандайбы бир карым катнаш болгонбу, байланыштар болгонбу? Ошол боюнча биз да чыгарып атабыз. Элдер сунуш, улам сулуш көп түшүп атат, мисалычы. Анан кээ бир жерлерде чын-чындан боюнга алганда тарыхый булактарыбыз эми аксап калып атат. Ооба, агай айткандай, совет доорунда кыргыз тарыхы бир аз көмүскөдө, көлөкөдө калып кетип, көп эмгектер жок да болуп кетти. Бурмаланып кеткен. Балким бурмаланып да кетти. Ошолорду кайра чыгарыш биз тарыхчылар менен бекем иштешибиз керек экен. Мен ушул көйгөйгө көңүл бургум келет. Учурда бара-бара Кыргызстанда балким мындай ишенимдик
философиялык деңгээлде чоң бир идеологиялык тирештер пайда болуп атат да коомдо. Диндар катмар, мисалы өзүнүн диний түшүнүгү, диний дүйнө таанымы менен, анан кээ бирлер улуттук көз карашы менен, кээ бирлер балким батыштын көз карашы менен ушу 3-4 катмарга бөлүнүп, биз бири-бирибиз менен тирешип атабыз да. Балким ушул маселени тарых чечип бермек да. Анткени диндарларды да бир аз ортого алып келип, улутчулдарды да ортого алып келе турган бул биздин тарыхыбыз болот. Эгер тарыхты өз окуп алса, улутчулдар ашкере улутчул болуп чектен ашып кетиши мүмкүн. Динчилдер дагы дин тутуунусу бир аз туура эмес бир нукка түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен азыр келечекте көп ушул сөздү көп айтып келем. Динибизге дагы, улутубузга да, элибизге, жерибизге салым кошом деген жада калса, ошо диний окуу жайларды бүткөн окуучуларга көп айтам да. Силер салым кошкуңар келсе, ооба Кудайга шүгүр 30 жылда биз молдолордун, дин аятчылардын санын толтурдук да. Эми силер салым кошом десеңер, тарых багытына окугула. Бакалавр окуйсуңарбы, магистратура окуйсуңарбы, тарыхты изилдегиле. Колдон келсе, эки батыш, эки чыгыш тилин үйрөнгүлө. Анткени тарых булактарын көбүн окуш үчүн кошумча тил билиш керек да. Ошого кылсаңар чоң салым болмок депчи. Анткени кээ бир учурларда биз өзүбүздүн баягы мисалы дини катмар, улутчул катмар менен мындай дискуссияга, илимий талашка чыкканда Курандын жана сүннөттүн гана тили менен талашат да. Ал эми улутчулдар менен ал менен талашуу мүмкүн эмес. Анткени ал нерсени кабыл алыш керек да. Улутчулдар менен алар улутчулдар эмнени кабыл алса, алар тарых менен эсептесе, демек сен тарыхтын тили менен сүйлөшүшүң керек. Ал үчүн тарыхты окушуң керек. Бизде менден ушундай сунуш, балким келечекте ушул болуп калаттыр. Жада калса медреселерде, диний мекемелерде мен ойлойм ушул баягы көйгөйдү алдын алыш үчүн улутчул динчилдердин ортосундагы тирешти биз тарых сабагына басым коюшубуз керек. Медреселерде кыргыз тарыхы өзгөчө сабак берилиш керек жана кошумча эгер колдон келсе манастаны сабагына киргизиш керек. Жакшы, баракелде. Диндарлар дагы улуттук өзгөчөлүгүбүздү, менталитетибизди, каада салт, үрп адат, нарк насилибизди түшүнүп үйрөнөт да. Болбосо анан мындай ортолукка келебиз ошондочу. Жакшы, демек ошол баягы алымдарга, ошол муфтиятка, ошол медресе ошол баягы жетекчилерине бир жакшы күмүш чарга окшойт. Анткени тарыхты билбесе кыйын да, эртең бул биздин тарых. Анан агай жакшы бир сунуш айтты да. Ушул сиз баягы тарыхтын казанында кайнап жүргөн адам катары, кыргыздын бир жараны катары дагы бир сизде эмнелер жетишпей атат агай. Азыр жакшы сунуштарды айтып атат. Балким ушул улуу муун, азыркы айткандай орто муун, асыл мууну бир чогултуп бир мындай конференцияларды же бир кандай мамлекет деңгээлде бир иштерди жасаш керек го дейм агай. Кандай дейсиз? Ооба, сөзсүз түрдө буну жасаш керек. Пикирлер келишпейби агай? Пикирлер келишет. Ортодон пикир тапса болот. Биз мына массалык маалымат каражаттарынан баштап социалдык сеттердин баардыгын мындай бир тарыхый теманы ошондо күчөтүп, ушул багытта ишти көбүрөөк жүргүзөт турган убакытта келип калды да. Себеби бүгүнкү күндө жаштардын көпчүлүгү социалдык сеттер аркылуу, YouTube аркылуу, ушул бүт ушул интернеттен көбүрөөк көрүшөт да. Биз мына эгемендүүлүктө ушундай тарыхка суусап турган мезгилде мен жакшы бир досум, журналист Султан Абдрахмановду ошону улам айтып атып акыры көндүрүп, анан тарыхый темага бургам да. Тарыхый темага Доораян деп, Доораяны дээрлик 20 жыл бою КТРКдан, ЛТРден Доораян аркылуу бери дегенде бир 700-800 тема Доораяны аркылуу ачылды. Ар бир жумада Доораянын өзүнүн жакшынакай программасы болчу. Соңку мезгилдерде ЛТРде дагы, КТРКда дагы, ошондой башка телевидениелерде дагы туруктуу бир Доораяны сыяктуу тарыхый бир рубрика жок. Тарыхка өзүнчө бир кызыккан мезгилде бир программалар жасалат дагы, анан туруктуу бир программа жок. Доораянын кыргыздар ушунчалык баягы кызыгып көрүп, ошо Доораян аркылуу тарыхый сабатсыздыгын жойгончулар өтө көп болду. Эми Доораяны ал мезгилде 30-35 мүнөттүк көрсөтүү, азыркыдай ал убакта социалдык сеттер, YouTube, башка каналдар толугу менен, Instagramдар толук иштейлик мезгил болгон. Азыр эми бүгүнкү күндөгү ыңгайлуу учурду да пайдаланышыбыз керек. Эми азыр 30-35 мүнөттүк бул тасманы көрсөтүүнү мындай жаштар көп көрбөйт.
жадап кетет. ооба. Ошон үчүн мына телескоптуку да аябай жакшы болуп атат. Бир ашып барса эң көп дегенде 10 мүнөттөн ашпайт. Азыр ушул 5 мүнөттөн 8 мүнөткө чейин ар бир ошол тарыхый окуя боюнча кыска кылып туруп, өтө кызыктуу кылып, болгондо кызыктуу, жандуу кылып туруп, анан ушундай бир алып чыкса, жаштар ошол аркылуу тарыхка кызыгуусу ойгонот да. Анан мектеп окуучулары, студенттер, эми булар эми жаштардан ашып барса бир 30-40% мындай тарыхка кызыккандын бир 30-40% гана алар аркылуу тартууга болот да, мектеп, жогорку окуу жайлар менен. Андан башка да бизде бир нарыкта 50-60% жаштар эч жерде окубаган, бирок тарыхка кызыккан жаштарыбыз көп да. Мына ошолорду тартуунун жаңы бир ыкмаларын пайдаланышыбыз керек. Анан буга сөзсүз түрдө мамлекет да көңүл буруш керек. Ачыгын айтыш керек. Эгемендүүлүк доордон бери тарыхты иликтөө, изилдөөдө дагы, тарыхты жайылтууда дагы мамлекет атайын бир көңүл буруу жагынан аксап келатат. Мамлекет саясат жок мындай. Мамлекет саясат. Комплекстүү. Мына археологиялык казууларды биздин археологдор жанакындай түрктөр менен, немистер менен, россиялыктар менен, кытайлар, япондор менен ошолордун акчасына казып келе жатат. Кыргызстандан мамлекеттен атайын археологиялык казууга каражат бөлүнгөн жок. Мына мен деле ошол мезгилде мына архивдик документтерди изилдейли. Эң байыркы тарыхыбыз Кытайда деп, мына 19-жылдан баштап алар менен келишим түзүп, биргелешип Пекиндеги Кытай тарых изилдөө институту менен биргелешип иш алып бара жатабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол изилдөөнү атайын мамлекет толук кандуу каржылай элек. Аябагандай жакшы бир маалыматтар чыкты. 3000 жылдык деп жаңы маалыматтар чыкты, жана айтып кеттим. Ошонун китебин чыгарып беришти. Жадегенде ошо китебин которуп, элге кыргыз тилинде жеткирүүгө канча далаалат кылдык, бирок ошого каражат таба албадык. Бүгүн эми дагы эле болсо 3 жыл бизде күтүп, анан Кытай тарыхчылары өздөрү каражат таап, ошону кыргыз тилине өздөрү которуп атышат. Которгондон кийин эмди жылы эми аны мына 4 жыл кечиктирип туруп, анан элге жеткирип атабыз. Ал эми кошуна Казакстанда болобу, Өзбекстанда, башка жерлерде тарыхка мамиле башкачараак болот. Себеби алардын баягы өтө терең тарыхы болбогону менен ошол терең тарыхты тапкыла деген тапшырма коюлуп, мамлекет тарабынан өтө чоң бир суммада акчалар бөлүнүп атат. Ар кандай грант түрүндө, башка түрүндө, конкурс түрүндө бизде дагы ошондой бир атайын каражат сөзсүз түрдө тарыхка каралыш керек. Тарыхта биринчиден изилдөөгө каралыш керек. Экинчиден тарыхты элге жайылтууга караш керек. Ошо жайылтууга келгенде дагы кысатабыз. Мисалы үчүн азыркыдай жакшынакай жанакы жаштарды кызыктырган программаларды даярдай турган мыкты журналисттер дагы, мыкты ошо дилгир жаштар көп азыр. Мына ошолорду пайдалансак эле, бул көп продукция берилет. Тарыхты ошондо тереңирээк жаштарга дагы, улуу муундарга дагы, башкаларга дагы тереңирээк жеткирген болобуз да. Жакшы агай. Хасан агай. Мынакей азыр агай жакшы маселени көтөрүп өттү. Анан сиздердин ошол биздин жалпы Кыргызстандын жүзү болгон Борбордук мечит, Имам Саракси атындагы мечитте ушуга да кыскача токтолсоңуз. Бул мечит чындыгында Орто Азиядагы эң чоң мечиттердин бири. Бүгүнкү күндө биздин ошо шаарыбызга көрк берип, Кыргызстаныбыздын, Бишкек шаарыбыздын маданиятына чоң бир таасир берип турган жер десек болот. Себеби бүгүнкү күндө чет өлкөдөн келген ар бир мейман, турист ошо биздин мечитке кайрылат. Мечитибизди Түркия мамлекети, Түркия эли 2012 жылдан бери акча чогултуп куруп, 2014 жылы толук курулуш иштери башталып, 2018 жылы өзүңөр көрдүңөр, мурунку биздин президентибиз Сооронбай Шарипович менен Түркиянын бүгүнкү президенти Режеп Тайып Эрдогандын өздөрүнүн катышуусу менен мечитибиз ачылган. Ошондон бери элибизге өзүнүн кызматын кылып келе жатат. Мечитибиз чындыгында абдан кооз. Түркиялык эски ошол Мимар Синан деген архитектордун куруу архитектуралык өзгөчөлүгүнүн негизинде курулган кооз мечит. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң жакшы бир мечит борбор болуп калды. Шаарыбызда көрк берип турат. Анын тазалыгы, анын элге баягы
коомчулуктун өзүнө Кыргызстандын ар тарабынан келип бул жерде келип ошол мечитти зыярат кылып, динге болгон ошол мечитте бир намаз окусам деген бир канча мындай жакшы өбөлгөлөр менен элибизге келип турат да. Биз эми ошол нерсени пайдаланып быйыл ороз айында өзгөчө ооз ачар ифтарлыктарды уюштуруп элибизге жакшы бир маанай сундук. Себеби ковид баягы оорусу жайылгандан кийин бир гана мечиттерге элдин келүүсү же болбосо ковиддин таасири менен кыйла чектелип калбады беле. Быйылкы учурда бул толук токтоп эл мечитке эркин келүү башталды. Мына былтырдан бери мечитибизде жаштарыбызга мына жакында каникул келип атат. Каникулда балдарды жайкы лагерь менен камсыз кылып атабыз. 7 жаштан 18 жашка чейинки балдарды диндин негиздерин үйрөтүү. Бул жерде Куран, араб тили, хадис, адеп, анан кийин спорттук оюндарга маани берели деп атабыз. Айрыкча кыргыздын жаатуу өнөрүн дагы балдарга кошо үйрөтүү. Бул балдарга эле же кыздарга дагы барбы? Кыздарга дагы, балдарга, кыздарга дагы. Бул жерде жумасына бир жолудан ушу улуттук оюндарыбызды бир өзүнүн эмесине алып чыгалы. Тарыхты билип калса. Тарыхты билип калса, кыргыздын ошол жаатуусун, бул сүннөт амалгаттары дагы муну эме кылсак болот. Мисалы, ордо оюндары, тогуз коргол оюндары. Булар көмүскөдө билинбеген менен баягы кыргыздын маданият тармагында эле ишке ашып, баягындай бир спорттук оюндар деле болбосо, көбү унутулуп кетип атат да. Биз өзүбүз кичинекейибизден ошол ашык атып, чүкө ойноп чоңойгонбуз. Ошону биздин балдарыбыз да үйрөнсө, шаардыктар бара-бара орусташып эле батыштын цивилизациясына кирип кетип атабыз да, өзүбүздүн балдыктарыбыз да ушул мечиттерде үйрөтсөк болот да. Эмне болбосун? Бүгүнкү күндө ошол тарыхыбызды, мисалы, бир күн агайды чакырсак болот, кыргыздын тарыхын ошол жерде окуучуларыбызга, бир жогорку жаштардагы жаштарыбызга суроо жооп кылып койсок, суроо жооп катарында агайды чакырып койсок болот. Бул биздин кыргыз маданиятынын, кыргыз тарыхын жаштарыбызга жеткиликтүү жеткирүүдө бир чоң усул бере алмакчы да. Себеби ошол имам Сарахси деп мечитибиздин аталып калышы дагы бул белгилүү бир чыган аалымдын. Ошол учурдагы Сарахс деген кичинекей бир айылдан чыккан окуучу, биздин чоң ажыга окшоп илимди тереңдеп окуп, изилдеп ошол учурда андан кийин биздин ошол бүгүнкү Бухара же болсо бүтүндөй Орто Азияга белгилүү болгон Чордондо, Бухарада илим алып, белгилүү аалымдардан илим алып, анан ушул Ханафи мазхабынын негизинде илимин тереңдеткен имам Сарахси өзүнүн ошол учурдагы мамлекеттик жетекчилерге да каршы чыгып, туура эмес жүргүзгөн саясатын сындаган үчүн камакка алынып турат Караханеттердин доорунда. Ал өзү 1900-жылдары туулган аалым, ошол кылымдарда исламдын бир Орто Азияда өнүккөн доорунда 30 томдук Мабсут деген китебин жазып, ошону карабай 14 жыл бою дейт ошол өзүнүн талабалары, ошол динге кызыккандарга түрмөдө жатып, ошол терезеден айтып, анан кийин жаздырган деген бир тарыхый маалыматтар бар. Эми бул ушул биздин өзгөндө болуп калуусунун да карабайсыңар, бир өзгөчөлүгү, зынданда жатса дагы өзгөндө өлүп, ошол жерде мазар бүгүнкү күндө Түркия мамлекет тарабынан атайын тарыхый комплекс күмбөз курулуп, ал жерге бир мечит курулуп, балдарды окууга, динибиздин терең үйрөнүүсүнө бир чоң себепкер болуп калды. Эми ошол белгилүү чыган аалымдын аты биздин ушул борборубуздагы мечитке ыйгарылганда дагы бир жакшы көрүнүш. Себеби эски өзүбүздүн мисалы Жусуп Баласагын атабыздын тарыхы белгилүү бир университетибизге берилген, көчөлөр коюлган, анан ошол дин аалымдарынын дагы аттары ушундай бир чоң мекемелер коюлган. Бул дагы бир жакшы көрүнүш. Эми динибизди тарыхыбыз менен кошо үйрөнүүнүн өзү бир эң жакшы өбөлгөсү бар. Себеби агай айтып кетти, Осмоналы Сыдык деген агайыбызды чындыгында ал жадид мектептеринде окуп, динди жаңыча бир усулда жеткирген инсандар да кыргыз тарыхын кошо изилдеген инсан. Мисалы, ошол Осмоналы Сыдык атабызды бүгүнкү күндө кайсыл аалым же болбосо кайсы бир эмелер эскерип атат. Ал бир эле чыгармачыл же болбосо ошондой тарыхты изилдеген адамдар эле эскерип койбосо көмүскөдө калып кетип атат. Ал Осмоналы Сыдыкка окшогон белгилүү аталарыбыз көп да. Мисалы биздин ошол эле мына Төлөгөн Касимбековдун жазган китебинде Сыңан кылычтагы биздин Когон хандыгынын акыркы тарыхый мезгилдери. Ошол учурда кыргыздардын орду, бул совет өкмөт тарабынан булар басмачылар болуп эле басылып, тарыхыбыз калып кетти окулбай. Чындыгында агай жакшы нерселерге токтолду. Себеби тарых, кыргыз тарыхы чындыгында совет мезгилинде окутулбады да. Биз мектепти Союздун акыркы учурларында окуп калдык 80-жылдары. 80-жылдары бир кыргыз тарыхы деген китепти жаңы чыгып, эми кыргыз тарыхы окулат экен деп
окубай калдык да мисалы. Бул деген эми ошол тарыхыбызды дагы динибиз менен кошо өнүшү керек. Себеби дин, тарых бул тил кыргыз элинин келечегин жакшы нерсеге байлаган нерсе. Бул үч нерсе болбосо, бул тил болбосо, тарых болбосо, дин болбосо, мамлекеттин өнүгүүсү токтойт деген сөз. Буга мамлекет башчылары да өтө чоң маани бериш керек. Өзгөчө маани бериш керек. Себеби буларды тебелеген болбойт, буларды кайра көтөрүш керек. Дин мамлекеттин өнүгүүсүнө эң чоң салым кошкон өзгөчө бир орунда турган нерсе, адамдардын жан дүйнөсүн көтөрүп турган нерсе. Тилибиз андан бетер бүгүнкү күндө мына орустан 30 жыл болду адашканыбыз менен жаштарыбыз, балдарыбыз дагы орус мектеп, орусча окушу дагы деле тилибизди өзгөчөлөнтүп бере албай келет. Анан тарыхыбызды биз өзгөчө маани беришибиз керек. Тарыхты терең үйрөтүп, агай айткандай өтө өзгөчө көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө башка жактарга баардыгына көңүл бурган менен чындыгында тарыхыбыз унутулуп кетип атат да. Жакшы. Биз ушул нерсени каалайбыз. Кудай кааласа элибизде жакшы бир ийгилик, өнүгүү, жаңы бир тарыхка болгон көз караш өзгөрөт деп ишенебиз. Жакшы. Урматтуу агайлар, баягы биздин бүгүнкү таалим берүүбүз да соңуна келип баратат. Ошол биздин эл жаштар, мамлекет, жогорку кеңеш тарых үчүн кандай кадамдарга, кандай иштерди жасаш керек? Анда Нурият агай жыйынтыктап берсеңиз. Жалпы жаштарга кайрылуу. Жалпы Жаштарга мындай да, бизде орустардын жакшы сөзү бар го, өзүнүн аскерин бакпаган эл бирөөнүн аскерин багат дегендейчи. Ошондой мен тарыхка бир аз айткым келет. Өзүнүн тарыхына кызыкпай, өзүнүн тарыхын жазбаган эл бирөөнүн тарыхынын ичинде кирип кетет да өзүчү. Мисалы, ошондой болот. Азыр агай айтып атат, жакшы. Мисалы, казак туугандар, өзбек туугандар тарыхына көңүл бурат депчи. Мисалы, бизде бир жаман сыпат бар. Ошону биз кыргызды деп өзүңдү гана карап, башкадан да жери берген, же болбосо кайсы бир дөөлөттү жери берген болбойт. Мисалы, бизде Кокон хандыгын ал бизге таандык эмес, ал бизди басып турган деп ушу пропаганданын негизинде аны түртүп, Караханийлер деле бизден бөлөк, баары деле бизден бөлөк кыла бербешибиз керек. Биз тескерисинче жада калса биз ал жерде өзүбүз бийлик кылып башкарып турган бир дөөлөттөрдүн эле бири, мамлекеттердин бири дешибиз керек. Мисалы, бул жерде түрк туугандарынан жакшы нерсе алсак, бул түрк туугандар Осмондар деле эмес, азыркы учурда кино тасмалар менен көрүп атсаңыздар керек, Селжуктарды, Караханийлерди баардыгын өзүнө камтып, бул баардыгы биздин мурасыбыз, бул биздин ата бабаларыбыздын мурасы деп өзүнө камтып келатат да. Биз дагы ошондой Кокон хандыгын жерибезден, Караханийлер жерибезден шу боюнча биринчи мындай кадамдарды коюп, изилдеп көркөм тасмалар тартабызбы, балким мультфильм тартабызбы, башка кылып элге жеткизип, китептер менен жеткизип, анан агай туура айтты, тарыхты баягы хронологиясы менен окутуу эмес, балким орчунду ар бир жаштын дараметине жараша, психологиялык деңгээлине, кабыл алуусуна жараша окутсак болмок. Мисалы, тарых жаңы калыптанган мезгилде биз да ушу 2000 жылдардан баштап тарыхты мектепте окуп калдык, Кыргызстан тарыхын. Анан чындыгында азыр ойлонуп көрсөм оор экен. 5-класстагы эле балага, бул деген бир 11-12 жаштар балага эле оор темалар келет экен да. Биз ушу ар биринин жашына да өзгөчөлүк тарыхты жеткизүү ал өзүнчө бир маселе экен. Ал эми анын баягы усулу башка маселе экен да, жаштардын психологиялык деңгээлинде. Анан азыркы абалда технология өнүккөн, элдин баары телефон тиктеп калган заманда адамдын көңүлүн тартыш өтө оор да. Ошого усулун өзгөртүшүбүз керек. Анан ар бир жаш негизи тарыхка кызмат кылыш керек. Мен бир жакында социологиялык иликтөө болуптур. Биздин Кыргызстандагы 53% жаштар мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстандан чыгып кетмекми дейт. Андан деле көп болуп калды да, 53% деп атат. Бул расмий. Бул өтө өкүнүчтүү жагдай да. Анткени 53% демек патриоттук сезими, мекенди сүйүү деген жок да. Аны сүйдүрүш үчүн биз тарых окутушубуз керек. Бул баалуу нерсе экен, аталардан калган бир чоң бир мурас экен, бул дагы бир чоң бир неемат экенин билишибиз керек. Аны биз билдиришибиз керек да жаштаргачы. Ошо ар бир жаштын негизи бирок салымы чоң. Мен могу телескоптон көп байкайм. Ай айтып атпайбы, мамлекетибиз ооба кээ бир мезгилде улам бийлик алмашканданбы, же бир тарых боюнча өзүнүн мамлекеттик саясаты жоктугунан көңүл бурбай келет. Бирок элибиз буга кайдыгер эмес. Мисалы, телескопту көп байкабайбыз, бизге көп жазат. Канча каражат келет, анан көп байкасаңыздар керек. Көп эле биздин видеолорубуз бирөөлөрдүн каржылоосу менен чыгат да. Алар мындай карапайым эле мигранттардын каржылоосу менен чыгып атат. Ушул байкуштар ошол жакта иштеп, мен сизге акча жөнөтөйүн картаңызга, шуну алып, эликтеп ушуну чыгарып коюңуздар, сонан менин салым болуп калсын деп
Onun başka önükкен өлкөлөрдө эгер бир коомдогу көйгөйдү мамлекет чече алса, коом өзү биргеликте эле ортодон тыйын тыпырын чогултуп өздөрү кылат да. Ошого мен келечекте ойлойм, эгер мамлекет көңүл бурбаса дагы кыргыз жарандарына биз тарыхты жакшы жеткизсек, Кыяс агайыбыздын жана башка агайларыбыздын демилгелерини эл эле колдоп коебу дейм да менчи өзүмчө. Анткени көптү көрсөгөлү болот да. Бизде мисалы азыр каалоочулар көп, жардам беребиз дегендер. Бирок биз эми анын жардамын алып алганга жараша, ошого жараша мээнет кылып, ошого жараша продукция бериш керек да. Ага биздин илимий жактан, физикалык жактан, убакыт жактан ресурсубуз жетишпейт. Ошон үчүн биз туруп турабыз. Бирок элге чоң чакырык кылып, элди бир ысырапкерчиликке кеткен акчабызды балким тарых изилдөөгө эле буруп койсок, ондон эле бир менимче маселе чечилмек да. Баракелде. Агай. Мына бүгүн жакшы сөздөр болуп атат. Буюрса кыргызды дүйнөгө таанытат тургандагы тарых. Ошол тарыхтын талабын талашып, тарыхты ушундай көтөрөлү деп соңку мезгилдерде жакшы демилге жаштардан да чыгып атат. Мына өткөндө эле бир окуя кыргыз коомчулугун дагы бир жолу мындай жалпы бириктир десек болот. Себеби Түркияда жалпы түрк мамлекеттердин белгилүү каганаттардын, белгилүү мамлекеттердин бүт тизмесин түзүп тур дагы ал жерге кыргыздын улуу кыргыз каганаты жок. Ал жерде ал мезгилде мына 9-жылдан баштап 12-жылга чейин уйгур каганаты деп коюптур. Өз мезгилинде кыргыздын улуу дөөлөтү, улуу каганаты бул улуу жибек жолундагы өтө чоң бир империя болгон керек болсочу. Анан ошондой баягы тарыхка Түрк академиясы орток түрк тарыхын жазабыз деп, анда да кыргыздын мына каганаттарына, ошондой эле Манас эпосуна, андан кийинки бир белгилүү бир учурларга бир үстүртөн эле мамиле жасап койдулар. Ошо менен биз мына 5 жылдан бери акыры саллашып жүрүп, өткөндө 19 майда Стамбулда чоң жыйын болду. Ошондо гана буга чейинки кетирген кемчиликтердин баарын оңдой издеди. Эми биз тез аранын ичинде Түркияга коюлган түрк мамлекеттердин жанагы тизмесине Барсбекти жана улуу кыргыз дөөлөтүн сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Бул деген жанагы мамлекеттин кайдыгерлиги эмес. Мамлекет ошон керек болсо талап коюш керек. Тышкы иштер министрлиги нота жибериш керек. Биздин тарыхыбызды ушундай бурмалап, башка ушундай жазылып калыптыр деп. Тарых керек болсо көп мезгилде мына тагдырды чечет турган ролду да ойноп коет. Аны биз азыр ошону көтөрбөсөк кийинге болуп калат. Анан жанагындай өтө күчтүү аалымдар бар, жана бир эле Сераксын айтып кетти. Андан башка Кокон хандыгынын мезгилинде Зиябидин Максым деген өтө күчтүү аалым болгон, уламалардын уламасынын башчысы деп баягындай өтө чоң бир аалым катары. Аны кийин мына Түркстан чөлкөмүн басып алгандан кийин орустар Чернеев ошол Зиябидин Максымга өтө чоң бир баа берип атат. Биз Самаркандта бир чоң маселени чече албай койдук элек, Зиябидин Максымды алып келип, ошо Зиябидин Максым бардыгын ордоруна коюп чечип берди деп атат. Ал деген Фергана хандардын тарыхы деп отуруп алып туруп, ошол мезгилде 167 жылдык тарых, Кокон хандыгынын тарыхын ушунчалык мыкты керек болсо ошол Төлөгөн Касымбековдун жазганда караганда терең жазып, ошол кол жазма кийин ошол мезгилде Кудайыр хандын киризиси дагы, Кокон хандын киризиси дагы тарыхка көңүл бурбагандан болуш керек. Себеби Зиябидин Максымды тарыхты жаздырып алып туруп, кийин анын урпактары дагы өзү дагы жазылган тарыхка көп кызыкпай койгон. Ээси жок калды деп туруп, анан Түркиядан келген Абдурахим Эфенди дегенге 1888-жылдары берген. Ал Абдурахим Эфенди барып Түркияга Стамбул университетинин китепканасына өткөрүп берген. Ошону 100 жылдан кийин таап котортуп, Зиябидин Максым ким экенин көтөрүп чыктык. Ушундай тарыхтагы орчундуучулар өтө көп. Ошондой нерсени тез-тез ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу, жалпы социалдык сеттер аркылуу элдерге көп жеткирип турсак, ошону тарыхка болгон көңүл буруу, тарыхка болгон кадырлоо, урматтоо ошондо күчөйт. Жакшы агай. Асан агай, жыйынтыктоо. Чындыгында бүгүн өтө жакшы сөздөр болду. Өзүбүздүн тарыхын унутпаганда биздин келечегибиздин жоктугу экени ушундан беле. Себеби бул тарых маданияттын очогу.
тарых болбосо биз келечегибизди куруу мүмкүн эмес да. Биз качан ошол тарыхыбызга терең байланганда өзүнүн ким экендигибизди, кайдан келгендигибизди, кыргыз элинин ошондой бир тарыхтан өтмүштө бир өтө чоң маданияты болгондугун тастайт. Себеби ал маданиятты көрбөгөн, билбеген адам бул сокур адам сыяктуу болуп калат. Ошондуктан тарыхыбызды биз бүгүнкү күндө жаштарыбызга, келечек муундарыбызга ачык, даана, так, кыска нуска кылып, азыр агайыбыз менен Нуриетин жакшы айтып кетти. Мунун жаңыча бир жолдорун сөзсүз табышыбыз керек. Жеткирүүнүн усулдарын колдонуш керек. Бүгүн агайлар бар экен. Мисалы, канчалаган тарыхчыларыбыз мына кече эле Ташмамбет агайыбыз арабызда эле өтүп кетти. Биз тарыхчыларыбызды баалашыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол эски тарыхты бизге жеткирип сунуш керек. Мисалы, бүгүнкү жаддизмде эле учурунда бир сөз болуп, ошо жаддизмде иликтеп бир китеп чыкты, ошо менен ал калып кетти. Аны дагы бир изилдеген адам керек да. Бүгүнкү күндө ошону коомго алып чыгып, бүгүнкү күндө ислам дининин бүгүнкү жайылышына чоң себепкер бирден бир ошол жадид мектептери болгон. Ошону да биз унутпашыбыз. Тарых ошон үчүн бул ар тараптуу бизге керектүү нерсе да. Тарыхыбыз болмоюнча биз бийиктикке чыга албайбыз. Ошондуктан муну кайсы жактан болбосо мамлекет көңүл буруп муну жеткирүүгө аракет кылалы. Мисалы, агай айтып кеткен ошол Фергана хандардын тарыхы бүгүнкү күндө медреселерде окулса өтө баалуу эмгек болмок. Мисалы, Нуриетин бай айтып кетти, ушул медреселерде чындыгында ошол тарыхтын негизин өзөгүн окутушубуз керек. Ошондо бизде коомдогу кагылуучулар өзүнөн өзү жоюлат. Себеби дин эч качан биздин тарыхыбызга же болбосо маданиятыбызга каршы келген эмес. Салттуу исламда бүгүнкү күндө динибизди баягы Ханафи мазхабынын негизинде биздин нарк населибизге, үрп-адаттарыбызга каршы келбеген тараптары менен алып чыгып кеткен салттуу дин деп атабалдык. Болсо ислам ошол адам атабызга кандай келген болсо, пайгамбарыбызга кандай келген, адамзатты кандай жашалып келген болсо, ошол өзөгүнөн чыкпай эле биздин алымдарыбыз ошол биздин элдин үрп-адат, када салттарынын негизинде динибизди жеткирип эле келген. Биз ошол баалуулуктарыбызды унутпай эле урпактарыбызга берсек, анда ошол мамлекеттин өзүнүн саясатында тарыхтын орду болбосо, анда келечегибиз жок деген сөз. Ушуну биз мамлекет жетекчилери эске алыш керек. Тарыхты ар тараптуу элибизге жеткирүүнүн жолдорун издешибиз керек. Ошондо биз бар жагынан эмне кылабыз? Утабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип калды. Ошондой болсо дагы бүгүн сиздер менен азын-улак ушул тарых жөнүндө сөз кылдык. Ошол илимпоз тарыхчы агайыбыз Кыяс Молдоказов агайыбыз жана ошондой эле Имам Саракси мечитинин жетекчиси Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Асан Сайпов агайыбызга жана ошондой эле коомдук ишмер, ушул тарыхты изилдеп жүргөн жаштардын атынан келген жана ошондой эле Элистан балдар борборунун мүдүрү Нуриет Абдылазиз агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчи өзүбүздүн тарыхты билиш керек. Кыргызстандын тарыхы жана ошондой эле Орто Азиянын, дүйнөнүн тарыхын билүү максатында жаштарыбызга акыл жаштан асыл таштан дейт. Бир аз да болсо өрнөк үлгү болсун деген бүгүнкү берүүбүз болду. Андыктан баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун. Кудайым кийинки эфирден амандашканча, ассаламу алейкум.